Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 25 сентябрга карата алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Сиздер менен мен Айсел Болотбекова болмокчумун. Ковид көп катталып жаткан Баткенде сасык тумоого каршы эмдөө жүрүп жатат. БШК эки талапкерди шайлоодон четтетүүнү колдоду. Грин карта утуп алгандарга жаңы мүмкүнчүлүк. Ушул жана башка жаңылык менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кече 24 сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүдө эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери жана мурда жетишилген келишимдерди ишке ашыруунун жүрүшү талкууланды. Тараптар эки өлкө ортосундагы өз ара аракеттенүүнү арттыруу боюнча келечекке карай биргелешкен пландарды белгилешти. Мамлекет башчылары ошондой эле коронавирус инфекциясынын жайылуусун алдын алууга карата биргелешкен чараларды көрүү боюнча өз ара аракеттенүүнү маселелерин талкуулашты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орунбасары Абдыжапар Бекматовдун берген маалыматы боюнча БШКнын 24 сентябрындагы отурумунда Биримдик партиясынын талапкери Шукирило Файзулаевди жана Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Илхом Манановду талапкерлердин тизмесинен чыгаруу сунушталды. БШКнын бардык мүчөлөрү араванда жаңжал чыккан жолугушууну уюштурган партиялардын жоопкерчилигин кароо керектигин айтышууда. Айрымдары аты аталган эки талапкерди шайлоодон алыстатууну сунуштап жатышат. Ал эми БШКнын дагы бир мүчөсү Бактияр Кадыров эскертүүнү эки талапкерге гана эмес, Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партияларына берүүнү сунуштады. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен жогоруда аты аталган талапкерлерди тизмеден чыгаруу сунушун БШКнын 10 мүчөсү колдоду. Борбордук шайлоо комиссиясы даяр болгон шайлоо бюллетендерин аймактардагы шайлоо комиссияларына тапшырды. Жалал Абад облусуна 643.777 бюллетень, Ош облусуна 682.673, Баткен облусуна 284.300, Нарын облусуна 176.203, Ысык Көл облусуна 290.766, Талас облусуна 149.800 бюллетень, Чүй облусуна 586.669 бюллетень жөнөтүлдү. Жалпы 3.523.532 бюллетень даярдалган. Мындан тышкары 5.928 бюллетень Брайль тамгасы менен жасалды. Шайлоо бюллетендерин учкунун ачык акционердик кому басып чыгарып, тесттен өткөрдү. БШКнын маалыматы боюнча шайлоо бюллетени жогорку коргоо баскычына ээ. Автоматтык эсептөөчү урна ар бир бюллетенди таануусу үчүн ага атайын коргоочу боек сүйкөлөт. Жактоочу Бакытбек Автандил уулунун берген маалыматы боюнча мурунку премьер-министр Сапар Исаков Молдовановка айылында жайгашкан номер 27 түзөтүү абагына которулду. Анын айтымында Сапар Исаков 23 сентябрда которулуп, карантиндик зонага киргизилген. Бирок кандай себептер менен которулгандыгы белгисиз. Белгилей кетсек, түзөтүү абагынын имараты 1974 жылы курулуп, 2008 жылы капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Анда кармалгандардын саны 750 адамдан ашпашы керек. Ал эми карантиндик бөлмө 20 орунга ылайыкталган. Республикалык штабтан кабарлагандай, соңку статистика боюнча Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктуруп алгандардын жалпы саны 45.932ге жетти. Ал эми акыркы сутка ичинде ооруну жуктуруп алган 175 жаңы учур катталды. Жуктургандар Бишкекте 18, Ош шаарында 22, Ош облусунда 50, Баткен жергесинде 41, Жалал Абад аймагында 22, Нарын облусунда 3, Таласта 7, Чүй өрөөнүндө 5, ал эми Ысык Көл облусунда 7 учур катталды. Азыркы учурда стационарларда 643 адам стационарлардан дарыланып жатканы айтылды. Ал эми 1641 киши медициналык жардамды үйлөрүнөн алууда. Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат кызматынын маалыматы боюнча аталган облуста сасык тумоого каршы акысыз эмдөө жүрүп жатат. Эмдөө коронавирус пандемиясынын экинчи толкуну болушу мүмкүн деген божомолду эске алып, сасык тумоонун алдын алуу максатында жүргүзүлүүдө. Эмдөө биринчи кезекте тобокел тобуна кирген, көп ооруган 5 жашка чейинки балдарга,
кош бойлуу аялдарга, өнөкөт оорулары бар адамдарга, 65 жаштан жогорку курактагы карыларга жана медицина кызматкерлерине жасалууда. Облуста жалпы 9000 адамга вакцина сайылат. Адистер өнөктүк алдыда дагы этап менен улантыларын белгилешти. Дарыгерлердин айтымында сасык тумоого каршы эмдөө күз-кыш айларында өтүүчү сасык тумоонун курч түрлөрүнөн сактайт жана оору жуккан учурда да жеңил өтөт. Казакстандын түндүгүндө чыккан куш тумоо эпидемиясы өлкөнүн Кыргызстан менен чектешкен аймагына чейин жетип келди. Эске салсак, Казакстанда куш тумоосу 9 сентябрь күнү расмий катталган. Өлкө бийлиги бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна маалымат берип, айрым айылдар карантинге жабылган. Жергиликтүү басылмалардын жазганына караганда, өлкөнүн Кыргызстан менен чектешкен Жамбыл облусунан 238 канаттуу өлгөн. Акыркы учурда 7 облустагы жеке чарбаларда 20 000, атайын фабрикаларда 203 000 баш канаттуу жок болду. Буга чейин Казакстанда жыл башынан бери куш тумоосуна каршы 3 377 900 вакцина даярдалган. Учурда дагы 699 355 доза сатылып алынууда. Эдвенс академиясынын негиздөөчүсү Алмазбек Араповдун билдиргенине караганда, АКШнын 2020 жыл үчүн ойноткон грин картасын утуп алып, бирок виза үчүн жолугушууларга кирбей калган кыргызстандыктар үчүн мүмкүнчүлүк пайда болду. Араповдун айтымында, АКШнын президенти Дональд Трамп чыгарган визалык чектөөлөр боюнча чечими Американын жогорку сотунун артка кайтарылды. Мындан улам 2020 жыл үчүн грин карта утуп алып, бирок былтыр киргизилген чектөөлөрдөн улам виза алууга жетишпей калгандар ушул жылдын 30 сентябрына чейин АКШнын элчилигине чукул кайрылуусу зарыл деп кошумчалады Арапов. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстандын жарандарына Кошмо Штаттарына иммиграциялык жана грин-карт визаларын алууга чектөөнү 24 февралда киргизген. Кошмо Штаттары кыргыз паспортторунун аброю жана аларды чыгаруу процессине байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, Кыргызстан чыгарган паспорттордогу коопсуздук чараларынын жетишсиздигинен улам визалык чектөөлөрдү киргизген. Будапешт шаарында болуп өткөн футболдук мелдеште Германиянын Бавария клубу кошумча берилген убакытта киргизген голу менен Испаниялык Севилья клубун утуп, УЕФАнын Супер кубогун жеңип алды. Беттеш 2-1 эсебинде Чемпиондор лигасынын жеңүүчүлөрүнүн пайдасына аяктаган. 13 мүнөттө испандыктардан Лукас Акампас 11 метрлик айыптоонан гол киргизип эсепти ачты. Бавария клубунан Леон Горецкий жана кошумча берилген бөлүктө Хави Мартинес гол киргизген. Бул гол Беттештин жана УЕФАнын Суперкубогун жеңүүчү гол болуп калды. 67 000 орунга ылайыкташкан Ференц Пушкаш стадионунда болгон Беттеш көрүүчүлөр менен өткөн. УЕФА буга чейин 30% көрөрман кирүүгө уруксат берген. Беттеш алдында 15 500 билет сатылганы жарыяланган. Бавариялыктардын жарым коргоочусу Томас Мюллер таймаштын мыкты футболчусу деп табылды. Бавария муну менен өз тарыхында экинчи рет УЕФАнын Суперкубок мелдешин жеңип алды. Буга чейин немецтик клуб бул олжону 2013 жылы алган. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.